Саламатсыздарбы? Эл аралык кабарлар топтому менен тааныштырып, Наяз Ашматов. Иран Америка Кошмо Штаттарынын басып киришине байланыштуу куралдуу күчтөрүн максималдуу даярдыкка келтирди. Америка Кошмо Штаттары жакынкы чыгышка ири масштабтуу аба күчтөрүн жайгаштырууну баштады. Жана эл аралык сууларда Иран менен байланышкан мунай танкерлерине каршы операцияларды даярдап жатат деп билдирет Wall Street Journal. АКШ армиясы Ормуз кысыгындагы кемелердин коопсуздугун жана Ирандын деңиз блокадасын камсыз кылуу операциясынын алкагында чабуулчу тик учактарды жайгаштырды. Белгилүү болгондой, Вашингтон бул аракеттерди Тегеранга экономикалык кысымды күчөтүүнүн бир бөлүгү катары карайт. Басылмада АКШ Ормуз кысыгын ачууга жана Ирандан анын өзөктүк программасы боюнча жеңилдиктерди алууга мажбурлоону көздөп жатканы белгиленет. Трамп жоготуу коркунучунан улам Ирандан Харк аралын басып алуу идеясынан баш тарткан. Wall Street Journal басылмасынын маалыматы боюнча АКШнын Ирандын мунай экспортунун негизги борборун көзөмөлдөөсүнө мүмкүндүк берүүчү операция сунушталган. Ал аркылуу мунай запастарынын 90%га чейин өтөт. Бирок Трамп оор аскердик жоготуулардан коркуп, жоокерлер оңой бутага айланат деп билдирген. Ошондой эле басылманын маалыматы боюнча ал атып түшүрүлгөн америкалык учак жана дайынсыз жоголгон учактар жөнүндөгү жаңылыкка кескин реакция кылып, 1979-жылдагы Ирандагы барымта каатчылыгын эске салган. Эгер Трамп тынчтыкка тоскоолдук кыла берсе, Йемендин хуситтери Баб-эль-Мандеб кысыгын жабат. Бул тайманбас билдирүүнү Хуситтер өкмөтүнүн тышкы иштер министринин орун басары Хусейн Аль-Эззи жасады деп билдирет Аль-Жазира. Башкача айтканда, АКШ президентинин бардык тынчтык демилгелеринен кийин кырдаал Йемен согушкерлери планетанын эң маанилүү деңиз жолдорунун бирин жаап салуу коркунучун жаратып жаткан чекке жетти. Баб-эль-Мандеб кысыгы Европадан чыгыш жана Түштүк Азияга, ошондой эле Австралияга жол катары кызмат кылгандыктан чоң экономикалык жана стратегиялык мааниге ээ. Иран Ормуз кысыгын 100% жабууну жарыялады. Бардык кемелерге позицияны сактоо буйругу берилди. Иран Ормуз кысыгын толугу менен жабууну дароо жарыялоо менен өз позициясын күчөттү. Мухаммад Багер Галибаф, эгер биз өтө албасак, эч ким Ормуз кысыгы аркылуу өтпөйт деп билдирди. Бул катуу позицияны билдиргенин билдирет. Ирандын аскердик бийлиги Перс булуңундагы жана Уман булуңундагы бардык кемелерге азыркы позицияларында калууну буйрук кылып, кысыкка жакындаганда аракет кылган ар бир кеме душман катары карала турганын эскертти. Көрсөтмөгө ылайык каймакка карай жылып бараткан кемелер душман менен кызматташкан катары классификациялануу коркунучуна кабылып, дароо аскердик аракеттерге туш болушу мүмкүн. Бул кадам дүйнөдөгү эң маанилүү кеме жолдорунун бирин жапты. Дональд Трамп Ирандын кадамына кескин жооп кайтарып, Тегеран Ормуз кысыгын жабуу менен дүйнөнү шантаж кылууга укугу жок экенин билдирди. Ал АКШнын деңиз күчтөрү артка чегинбей турганын ырастап, Ирандын портторуна каршы блокада чаралары бекем сакталып кала берерин ырастады. Бул жооп Вашингтондун катаал позициясын улантып, маанилүү деңиз жолун көзөмөлдөөгө байланыштуу ар кандай кысым тактикасын четке кагып жатканын билдирет. Ак үй бүгүн ок атышууну токтотуу мөөнөтү бүтөөрүнө 3 күн калганда Ормуз кысыгындагы каатчылык боюнча маанилүү коопсуздук жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу Израилдин 12 каналы маалымдады. АКШнын президенти Дональд Трамп акыркы күндөрү Иран менен сүйлөшүүлөргө жеке өзү катышты. Израилдин расмий өкүлдөрү алдыдагы күндөрү согуштук аракеттерди кайра баштоого даяр экенин билдиришүүдө. Эгерде бүгүн эч кандай жылыш болбосо, согуш алдыдагы күндөрү кайра башталышы мүмкүн деп билдирди АКШнын жогорку даражалуу кызматкери. Дональд Трамп Иран менен болгон согушка байланыштуу маанилүү чечимдерди шашылыш, түзүмсүз, көп учурда кеңешчилери менен кеңешпестен кабыл алган жана азыр ок атышууну токтотууну талап кылып жатат. Бул жарым жартылай Ормуз кысыгынын жабылышына байланыштуу күйүүчү майдын баасынын өсүшүнө байланыштуу деп билдирет The Wall Street Journal. Ал жок кылынган буталар саны сыяктуу көрсөткүчтөргө өзгөчө көңүл бурган жана соккулардын видео тасмаларын кылдат көзөмөлдөгөн. Италиян бийлиги өлкөдөгү энергетикалык каатчылыкты алдын алуу үчүн орусиялык газды сатып алууну кайра баштоого чакырды. Италиянын вице-премьер-министри Маттео Сальвини Европа биримдиги Орусиядан мунай жана газ импортун кайра жандандыруу керектигин билдирди. Миландагы митингде сүйлөп жатып, Италиянын вице-премьер-министри Лега партиясынын лидери Маттео Сальвини Европа биримдиги энергетикалык коопсуздукка артыкчылык берип, экономикалык каатчылык коркунучунан качуу үчүн Орусиядан жеткирүүгө чектөөлөрдү алып салышы керектигин айтты. Ал ошондой эле туруктуулук жана өсүү пактысындагы жөнгө салууларды токтото турууну талап кылып, экономикага тоскоолдук деп атаган жашыл келишим саясатын сынга алды.
Киевде бир киши көчөдө ок чыгарып, адамдар барымта калды. 6 каза болуп, 15 жарадар болду. Киевдин Голосевский районунда бир киши өтүп бара жаткандарга ок чыгарып, андан кийин барымтадагылар бар супермаркеттин ичине кирип барды. Украина бийлигинин маалыматы боюнча 6 адам каза болуп, бир нечеси жарадар болду. Рейтердин маалыматы боюнча кол салган адам көчөдөгү адамдарга ок чыгарып, андан кийин дүкөндүн ичине жашынган. Ийгиликсиз сүйлөшүүлөрдөн кийин полиция дүкөнгө кирип, кол салган адамды жок кылган. Украинанын президенти Владимир Зеленский барымтадагылардын бири супермаркеттин ичинде өлтүрүлгөнүн билдирди. Болгарияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анда орусиячыл мурдагы президент Румен Радев алдыңкы орунда турат деп билдирет Рейтер агенттиги. Бул акыркы 5 жылдагы 8-чи шайлоо. Бир нече ай мурун негизделген Радевдин прогрессивдүү Болгария партиясы алдыңкы орунда деп эсептелет. Сурамжылоолор аны шайлоочулардын 30-35% колдоосуна ээ экенин көрсөтүп турат. Бул атаандаштарына караганда бир топ жогору. Радев евроскептик, Орусия менен жакындашууну жактайт жана Украина менен коопсуздук келишимдерине каршы. Аналитиктер эгер ал жеңишке жетсе, Болгария Европа биримдигинин ичиндеги орусиячыл позициясын бекемдейт деп кооптонушат. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча Мадиярдын партиясы Венгрия парламентинде рекордтук көпчүлүккө ээ болду. Добуштарды саноодон кийин Тица партиясы 199 орундун 141-ин алат. Бул 3/2-синен көп жана абсолюттук рекорд. Бул ага конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүндүк берет. Орбандын Фидес партиясы 52 орунга ээ болду. Ал эми ашынган оңчул Михазанг дагы 6 орунга ээ болду. Мадияр 9-майда премьер-министрлик кызматка киришүүнү пландап жатат. Жаңы өкмөттүн негизги максаттарына Европа биримдигинин каржылоосун ачуу жана Орбан тарабынан курулган системаны демонтаждоо кирет. 3 футбол талаасынын көлөмүндө болгон астероид жерге карай учуп келатат. Хаус кудайы болжол менен 3 жылдан кийин планетанын жанынан өтөт. Аны көзгө көрүнүктүү кылып көрүүгө болот. НАСА объектини потенциалдуу кооптуу деп эсептейт, бирок эч кандай таасир күтүлбөйт. Гуманоид робот Кытайдагы жарым марафондо дүйнөлүк рекорд коюп, 21 чакырым аралыкты 50 мүнөт 26 секундда басып өттү. Бул азыркы адамзаттын эң жогорку көрсөткүчүнөн тезирээк. Жарышка 300дөн ашык робот катышып, айрымдары кырсыктарга жана бузулууларга дуушар болушкан. Өткөн жылы ушул сыяктуу жарыштын жеңүүчүсү 2 саат 40 мүнөт убакыт көрсөткөн. 18 апрелде Кытайда 43-чү эл аралык Бат-Берек фестивалы башталды. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык кабарлар топтому менен таанышалдыңыздар. Саламат болуңуздар.